Элдик медиа порталында жаңылыктардын кечки чыгарылышы. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү күнгө алынган окуялардан кыскача. $5000 айлык алып иштеген кыргыз алтынынын жетекчиси Алмаз Алимбеков кызматына келгени жаратылуу иш кылган эмес. Эми ага кандай чара көрүлөт? Бул эмне частный лавочка болуп калган булчу кыргыз алтын. Дүйнөлүк банк Кыргызстанда өнүктүрүү боюнча долбоорунун биринчи баскычында Ош менен Баткенге көңүл бурат. Тоолуу аймак нарында Махатма Гандинин 150 жылдыгы белгиленди. Бул майрамды нарын эли кандай тосту? Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк тааныштырууну баштайбыз. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков Дүйнөлүк банктын Борбор Азия өлкөлөр боюнча регионалдык директору Лилия Бурунчукту кабыл алды. Мамлекет башчы Дүйнөлүк банктын Кыргызстан менен 2022 жылга чейинки өнүктүштүк программасында региондорду өнүктүрүү маселелери Кыргызстандын өнүгүшүнүн артыкчылыктуу багыттары катары аныкталганын белгиледи. Өз кезегинде Лилия Бурунчук Дүйнөлүк банк өнүктүштүктүн жаңы стратегиясынын алкагында Кыргызстандын региондорун өнүктүрүү боюнча жаңы долбоор даярдалып жатканын билдирди. Анын айтымында региондордун базалык көрсөткүчтөрүн аныкташ үчүн регионалдык талдоо жүргүзүлгөн. Биринчи баскычта Ош жана Баткен облустарын өнүктүрүүгө көңүл бурулса, экинчи этапта долбоор өлкөнүн калган региондорун камтыйт. Кыргыз алтын компаниясында жаратылуу иш жүрбөгөндүктөн анын аппаратын кыскартыш керек. Мындай пикирин бүгүн отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетинин башчысы Кожобек Рыспаев Кыргыз алтын компаниясынын 2018 жылдагы ишинин жыйынтыгы тууралуу маалымат угулуп жатканда билдирди. Депутаттын айтымында компания башчысы Алмаз Алимбеков дайындалгандан бери 4 жыл аралыгында ишкананы реформалоо жаатында жаратылуу иш жасаган жок. 120 адам иштейсизде. 120 бүгүнкү күндө сиз бир жолу коңгуроо кактыңызбы? 120 керекпи? Бүгүнкү күндө ошол аппаратта 120 адам. Айлыктары канчадан? Сиз бир жолу айттыңызбы реформа жасайын депчи? 120 адам аппаратта эмне кылат? Мен сизге толугу менен айтып коеюн, 40 адам жетиштүү эргечи. Мен сиздин подчиненный, сен Мурадылды ойлобоңуз, ошондон уктуго деп. Любой подчиненныйлардын тааныштарынан сурасам айтат, 40 адам ондай хватит. Аппаратка. Билбейм дейт, неге кармап отурат. Это бир. Бүгүнкү күндө Макмалда канча охрана турат? Сиз айттыңыз 50. Сизден кеткен 50 баягыда айткансыз. Макмалдын өзүндө канча? Штатта отурган бүгүнкү күндө Макмалдын өзүнө 80 60 мына жака 70 киши. 70 киши туурабы? Ошондо 50 плюс 70 130 адам бүгүн кайтарып атат да Макмалды. Туурабы? Туура. Канчадан төлөп атасыңар аларга? 130 адам иштебеген объектini кайтарып турат бүгүнчү. Макмалды билесиңер, урматтуу депутаттар. Канча площадьта турат, кандай турат. Бул эмне частный лавочка болуп калган булчу Кыргыз алтын. Кожобек Юрьевич, мен анда рухсат берсеңер жооп берип коеюнчу. Жанагы оптимизация болсо, биз этот процесс у нас непрерывно идет. 2015 жылы 2700 киши болчу. Азыркы убакта 1700 киши. То есть каждый год у нас оптимизация идет. В этом году, после того, как мы закрыли Макмал, после того, как инвестор зайдет, охрана полностью 120 киши жоюлат. Тармактык комитеттин мүчөлөрү укук коргоо органдарына Кыргыз алтын компаниясынын иши боюнча айрым маалыматтарды текшерип, 10 апрелге чейин анын жыйынтыгын маалымдар кылуу тапшырмасын берди. Ошондон кийин бирдиктүү чечим кабыл алынып, компаниянын ишине тийиштүү баа берилмекчи. Бүгүн Кыргызстан профсоюздар федерациясынын алдында кайрадан митинг өттү. Имараттын жанына 50дөн ашуун адам чогулуп, профсоюз уюмунун жетекчиси Мирбек Асанакуновду ээлеп турган кызматынан кетүүсүн талап кылышты. Алардын айтымында Асанакунов өзүнүн милдетин так аткарбай, элге көңүл бурбай жатат. Биздин алдыбызга бири да чыгып үнүбүздү угуп койгон жок дешет. Эске салсак, буга чейин дагы аталган федерациянын алдында бир нече жолу нааразычылык акциялары өтүп келген. Ал митингдердин максаты дагы жетекчи Асанакуновду иштен алуу болчу. Кумсалардын митингинде саясатчылардын конкреттүү максаты болгон. Мындай оюн сайтыбыздын элдик талкуу программасынын алкагында бүгүн белгилүү журналист Бейшенбек Бекешев билдирди. Аял укугу менен адам укугунун айырмасын билбеген айрым саясатчылардын анык жүзүн көрө алдык дейт ал өз сөзүндө. Кыздардын жана көчөгө чыгып аткан жана жүрүштү уюштуруп аткандардын ушул ниети чыкты да. Бул эми түбү бул акчага уюшулуп атат. Ачыгын айтканда, муну чоң жанагы эл аралык уюмдар каржылап,
анан ушуну жумшап атат. Анан кийин ошонун акчасын алып алышып, анан кийин жанагынын баары чыгып атат. Ачык чыкканы болуп атат. Акырын бир жылт этип бетин көргөзүп коюп кетип калгандары болуп атат. Артынан сайгылап түрткүлөп тургандары болуп атат. Кыскасы, мындай нерсе жөн бекер иштебейт. Бул баягы белгилүү болгон технология. Батыштын жанагы элдерди бузуп жарып, мамлекеттерди бузуп жарып, анан кийин жанагы тиги батыштык жанагындай бир локомотивге байлоо. Мамлекеттик мүлк фондунун мурдагы төрагасы Болсунбек Казаков үй камагына чыгарылды. Мындай чечим Бишкек шаарынын 1-Май райондук соту тарабынан кабыл алынды. Белгилей кетсек, Казаков 2018 жылдын 10 апрелинде камакка алынган. Ага карата кылмыш жаза кодексинин 304 беренеси, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана 307 берене, лицензиялык уруксат берилген ишти жүзүгө ашырууда кызмат абалын мыйзамсыз пайдалануу менен кылмыш иши козголгон. Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Айнура Султанбаева башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу ээлеген кызматынан бошотулду. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койгон буйрукка ылайык аталган кызматка Нуржигит Кадырбеков дайындалды. Аймактык кабарларга өтсөк, чет элдик инвестициялардын салымы менен өлкө аймагында мектептин жаңы имараттарын куруу иштери тартылууда. Алсак Арап элинин Асанабил кайрымдуулук фонду 2004 жылдан бери Кыргызстандагы айрым социалдык муктаждыктарды чечүү аракетин көрүп, 40тан ашык мектеп имаратын куруп пайдаланууга берген. Бул ирет Асанабил кайрымдуулук фондунун өкүлдөрү Бакай Ата районунун Өзгөрүш айыл аймагына жаңы окуу жылына чейин заманбап шарттары бар чакан мектеп куруп берүүнү убада кылышты. Бул чакан имарат Өзгөрүш айыл аймагындагы Үсөнбай Акынбеков атындагы орто мектептин бир бөлүгү катары пайдаланылып келет. Себеби бул аймактан башталгыч класска барган окуучулар үчүн трасса боюндагы чоң мектепке чейинки жол алыс болгон. Анткени аралык 5 километр чакырымдан ашык болуп, кичинекей тургундар үчүн оор болгон. Андыктан жергиликтүү бийлик кеңешип, бул имаратты Үсөнбай Акынбеков атындагы орто мектептин филиалы катары ишке беришкен. Андан бери бир топ жыл убакыт өтүп, бүгүнкү күндө чакан мектеп авариялык абалда турат. Башка арга жоктугунан учурда мында 100дөн ашуун башталгыч класстардын окуучулары 3 мөөнөт менен абайлап билим алышууда. Мектептен 5 километр алыстыкта башталгыч класстын филиалы иштейт. Бул жерде 92 окуучу, 19 даярдоо классынын окуучулары окуп келет. Мектепке өтө алыс болгондуктан бул жака жаңы көчөлөр пайда болуп, ушул мектепти кайрадан куруу идеясы бир нече жылдан бери көтөрүлүп келет. Бул мектеп 19 жыл мурда киргендиктен, мурда тамеки сарай болуп эсептелген. Ошондуктан көчүп калуу коркунучунда турган, бир нече ирет министрликке, Талас областтык бөлүмдөргө, райондук бөлүмдөргө бир нече кайрылбаган жерлер калган эмес. Мында билим алган жеткинчектерге жакшы шарттарды түзүү үчүн ушул эле аймакка жаңы мектеп курууну айыл аксакалдары жана кыргыз эл баатыры Алиасбек Алымкулов демилге кылган. Бүгүнкү күндө аракет ишке ашып, Өзгөрүш айыл аймагына араб өлкөлөрүнүн Асанабил кайрымдуулук фонду тарабынан каражат бөлүндү. Андыктан Кыргыз Республикасынын Казакстандын Алматы шаарындагы башкы консулу Алиасбек Алымкулов жеринде барып, курулуш иштерине күбө болду. Кандай гана мамлекет болбосун, өзүнүн жаштарына кандай кам көрсө, келечектен кайра кайтара алат. Анан бул жерде өзгөчө айтып кетчү, ушул жердин аксакалы Абдырахман аксакал жана көп агайларыбыз мындан бир нече жыл мага кайрылган эле. Эми ал вакытта Кудайдын буйругу Ишкер мектеби бүттү, кийин Үрбарал мектеби бүттү, кийин Миңбулак мектеби бүттү. Бүгүн эми мынакей бул жерге курулуп атат, Кудай кааласа. Кийинки Оро мектеби май айылына деп турабыз, буйруса. Анан ошол аксакалдардын демилгеси менен ушул ишке ашып атат, Кудай буйруса. Биз эми баягы буйрук экен бүгүнгө түшүп келди. Бул 6 жыл болду аракет кылып атканыбызга. 6 жылда Кудай буйрук экен бүгүнгө түшүп келди. Ошо тынымсыз аракеттердин негизинде ушу мектеп салынып атат, Кудай кааласа. Эл менен бирге облус башчы Марат Мураталиев, Асанабил фондунун өкүлдөрү жана Алиасбек Алымкулов 125 орунду мектептин пайдубалына капсуланы салышты.
Ал эми жаңыдан гана пайдубалы башталган мектептин курулуш иштерин жай айларында бүткөрүп, күзүндө ачылышы болорун Ассанабил кайрымдуулук фондунан билдиришет. Себеби бул күнгө чейин аталган фонд өлкө аймагына 40тан ашуун мектеп имаратын куруп берген. Биздин фонд тарабынан бул мектептин курулушу башталды. Учурда өлкө аймагында Нарын менен Чүйдө дагы 4 мектептин курулуш иштери жүрүүдө. Ал эми мектепти биз жай айларында куруп бүтүп, сентябрдын башында ачылышын кылабыз. Дагы айтам, биздин фонд аймактардагы социалдык муктаждыктарды чечүүгө багытталган. Андыктан бул мектептин шарттары заманбап үлгүдө болот. Биз мектептин парта стулдарына чейин алып берип, толук камсыздайбыз. Көптөн бери күтүп жүрүп, бүгүн курулушу башталган мектепке элет эли кубанып турат. Андыктан облус башчы Марат Мураталиев элет жериндеги бул сыяктуу көйгөйлөр жакынкы жылдары чечилерин билдирет. Бул мектепти ушу Кувейттеги туугандарыбыздын берген тапшырмасы аркылуу ушул проект туура келди, биз салып беребиз. Кудай буюрса майдын 25-сине чейин. Мына жерде кичинекей эски тамек сарайынын ичинде 2 класс балдарыбыз окуша эле. Кудай буюрса мынерге бир 6-7 класс болуп калса, тиягын бир столовый кылып берсек жакшынакай кылып жасап туруп. Анда мына жерде бир чоң проблема чечилет да. Бул жерден бул мектептен тиги чоң мектепке чейин аралыгы 5 километр экен, бул өтө алыс. Анан эмки жылдары карап туруп, берге да бир конуштар көбөйүп кетиптир. Берге да бир 100-150 орундук дагы бир мектеп кошсок, ошондо берде проблема чечилет да. Балдарыбыз келечекте ушул жерден жакшы билим алышып, деген ишеним менен бүгүн капсуланы салдык. Көйгөйлөр четинен чечилип жатканы менен мында дагы маселе бар. Анткени ушул эле аймакта мындан бир нече жыл мурун өкмөттүн колдоосу менен курулушу башталган 125 орунду мектептин пайдубалы турат. Айыл тургундарынын айтымында каражатка байланыштуу себептер менен курулуш иштери башталбай жатып токтоп калган. Бүгүнкү күндө пайдубал жараксыз абалда. Андыктан айыл аймак башчысы аталган маселени чечүү жолдорун караштырып жаткандыгын билдирет. Бул мектептин курулушу 2008-жылы ошол түркү берүүчү грантка долбоор жазылып, ошо мамлекет тарабынан өтүрүлүш керек болчу. Бирок ошо биринчи транш келип, ошо фундамент курулгандан кийин эле экинчи траншы токтоп калып, жумуш токтоп калганда, фундаментти кайра текшертип көрдүк биз эксперттерге. Кайра үстүнө курулуш курганга жарабайт экен. Анан ошол себептен биз Арис долбоору боюнча соц объектилерди ошо жаңыртуу боюнча жакшынакай пландарыбыз бар болчу. Анан ушул мектептин курулушун киргизип, Ариске биз долбоорду жөнөттүк. Бирок ал жер конкурс болгондуктан биз толук мындай так билбейбиз да. Азыр ошол утуп алсак, келип калат мектеп. Кудай буюрса, эгер утуп албай калсак, бул мектептин курулушу да бир көп жылга токтоп калат да. Ал эми араб элинин атынан акысыз курулуп жаткан мектепке элет эли ыраазы. Андыктан айыл тургундары күзүндө балдар кыздар эскилиги жеткен 2 бөлмөлүү имаратта эмес, шарттары бар жаңы мектепте билим алып калат деген үмүттө. Нурсултан Курманбеков, Бакберди Ашубеков, Бакай Ата району. Индиядагы улуттук боштондук кыймылдын лидери Махатма Гандинин 150 жылдыгына арналган Индия күнү аталышындагы фестиваль Нарын жергесинде орун алды. Бул фестивалдын алкагында салттуу Индия бийи жана тамак аштары дагы көрсөтүлдү. Өзгөчө философиялык мааниге эгедир классикалык бийи катышуучулардын назарын салып, татымалдар көп кошулган ачуу тамактары көпчүлүктүн эсинде калды. Индия өлкөсүнөн салттуу бийи жана тамак аштары туурасында кийинки материалда. Индия бийинин бир нече түрлөрү бар. Алардын бири хатхак, классикалык бийлердин бир түрү. Хатхак түндүк Индия тараптан калыптанып, аны алгач храм баяндоочулары бийлешкен. Алар байыркы Индия уламыштарын, ички сезим туюмдарын кыймыл аракеттер аркылуу жеткиришкен. Мына ушул бийдин түрү Нарын шаарында өткөрүлгөн Индия күнү фестивалында дагы көрсөтүлүп берилди. That Kathak word means storytelling. Ар бир улуттун бийлеринин өз мааниси бар. Ал эми мен бийлеген Катхак жөнүндө айтсам, бий менен элге ички туюмуңдагы жакшылыктардын баарын арнайсың. Ички сезимдериңдеги ойлоруңду кыймыл аракеттер менен жеткиришиң керек. Ар бир кыймылда философиялык ойлор камтылган. Дүйнөдө мындай терең философиялык мааниси бар байлануштуу бийлерди көрө элекмин. Also we have very different sections in Kathak.
Муну менен катар эле Индия мамлекети өзүнүн улуттук тамак аштары менен дагы дүйнөгө белгилүү. Түрдүү татымалдарды өстүрүшүп, анын тамак аштарга кеңири колдонушат. Мына ошондуктан тамак аштарынын көпчүлүгү ачуу келет. Ал эми таттууларынын бири халава, ар түрдүү дан өсүмдүктөрүнүн ашкактары, сүт, данектер жана башка бир катар азыктар кошулуп жасалат. Разные блюда есть наша. Национальный блюда отдельно есть. Индия ашканасы ар түрдүү татымалдары жана ачуу тамак аштары менен башкалардан айырмаланып турат. Алсак шампаньяр, бриани, лигбрани, далмаке, панима жана башка. Бардыгы ар кандай даамда. Бул брокат силердин каламаңарга окшош. Каймак май менен жасалат. Мына ушул даамдар Индиядагы улуттук боштондук кыймылдын лидери Махатма Гандинин 150 жылдыгына арналган Нарын шаарында өткөрүлүп жаткан Индия күнү фестивалында атайын көргөзмөгө коюлуп тааныштырылды. Фестивалдын алкагындагы Индия маданиятынын көрүнүштөрү Нарын шаарынын тургундарын кайдыгер калтырган жок. Бир күн аралыгында йога, Индия бийи, тамак аштар көргөзмөсү айрыкча жаштарды кызыктырды. Гүлера Туратбекова, Бакыт Самсахунов, Нарын шаары. Ушуну менен күнгө күтүлгөн жаңылыктар топтому соңуна келип жетти. Биздин бүгүнкү чыгарылышты Элдик медиа сайтынан, Facebook баракчабыздан жана YouTube каналыбыздан көрө аласыздар. Кайрадан амандашканча саламатта калыңыздар.